Саламатсыңар. Бүгін мен силерге эмне себептен мен ислам динине каршымын, бул видеолорду чыгарып атам, ошол жөнүндө кыскача бир баяндап берейин дегенди туура таптым. Мен Исага Теңирге ишенип, өзүм христиан болгонума 33 жыл болду. Мен Нарын шаарында жашачумун ал кезде. Мен ишенип калгандан кийин 2 жылдан кийин эле Нарын шаарында эң биринчи христиандардын жыйынын түптөгөн миссионер немис адам эле. Ал үй бүлөлүк шартка байланыштуу Германияга кеткенге туура келди. Анан жыйынды мага таштап кетти. Мен ошентип пастор, жетекчи болуп калдым. Мен жетекчи болуп калган күндөн тартып эле бизге мусулмандар тарабынан куугунтук, кысымга алуулар күчөдү. Алардын баштапкысы болуп, мусулмандар бизди коркутуп, өлсөңөр көмдүрбөйбүз, силер диниңерди саттыңар деген кинелерди койчу. Анан аларга кошумча бийлик өкүлдөрү дагы келип, бизге силер мыйзамсыз чогулуп атасыңар, бул чогулуштарыңарды токтотушуңар керек деп кине кое башташты. А кезде биз кичинекей үй бар эле, жер там ошондо чогулуп өзүбүздүн чогулуштарды өткөрчүбүз. Биз болбой өткөрө берсек, алар айтышты, силердин каттооңор жок, юстициядан каттоодон өткөрмесиңер мамлекеттик. Ошондуктан силерди жабышыбыз керек деп бизди сыйныбызды жаап, сыртын печать басып, чогулганга тыюу салып салышты. Анда биз каттоодон өткөнгө каршылыгыбыз жок, биз өтөлүк анда деп юстицияга бардык. Ошол кездеги мыйзам боюнча, эгерде 10 киши болсо, демилгечи өзүнчө бир диний уюм ачканга, анда каттоодон өткөргөнгө юстиция милдеттүү болчу да. Биз ошол кезде 40ка жакын мүчө болчубуз. Биз ошол тизмебизди алып, баардыгын мыйзамга ылайык документтердин баарын топтоп чогултуп алып туруп юстицияга барсак, юстиция улам бир шылтоону айтат, тигини алып кел, бул кагазды алып кел, күтө тур деп бизди бир 6 айдай созду. Аягында юстициянын начальнигинин болгон шылтоосун түгөтүп, баардык документтердин баарын алып барып бергенден кийин анан ал мага айтты: "Ой, түшүнүп атам, сен мыйзам боюнча силерди каттоодон өткөрүш керек. Бирок жазылбаган дагы мыйзам бар бизде. Ага ылайык мен силерди өткөрө албайм каттоодон. Анткени мен силерди өткөрүп койсом, анан өйдө жактагылар мени эмне себептен буларды каттоодон өткөрдүң деп кине коет. Ошондуктан мындай кылалык. Мен силерди өткөрбөйм деген отказ жазып берейин, юстициядан өткөрбөйбүз деп. Себеби Нарын шаарынын жашоочулардын көпчүлүгү мусулмандар. Ал эми силерди каттоодон өткөрсөк, араздашуу, жаңжал башталат деген кине менен отказ берейин деди. Анан сен мени ошол отказды алып алып, шаардык сотко мени сотко бер деди. Макул деп алардын отказын алып алып, анан шаардык сотко бердим юстицияны, бизди каттоодон өткөрбөй атат деп. Шаардык сот 1 айдай карап туруп жооп берди. Ошол юстиция туура чечим чыгарган, силерди өткөрбөш керек деп. Мыйзамга ылайык андан өйдөк инстанцияга кайрылыш керек. Мен анын чечимин алып алып, облустук сотко кайрылдым. Облустук сотко кайрылсам, ал деле ошол себептүү отказ жазып берди. Аныкын алып туруп, Бишкекке келип, Бишкекте жогорку сотко кайрылдым. Мындай бизди каттоодон өткөрбөй атат, бизге мондай кызым көргөзүп атат, чечип бергиле деп. Жогорку сот 1 айдан кийин ал дагы так эле ошондой чечим чыгарып берди. Силерди каттоодон өткөрбөш керек деген. Ошентип бизди өткөрбөй атканда, биз ал кезде Кыргызстандагы христиан баптисттер союзу деп коет, бирикмеси. Ошолордун мүчөсү болчубуз. Алардын башында немис христиандар турчу, жетекчилер. Алар Германия менен байланышы бар болчу. Аналар деген ушу бийликтерге кайрылды, биздин бийликке. Анын ичинен атап айтканда, жанагы дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын директору а кезде Каптагаев деген болгон. Ошол Каптагаевка кирип, биз чогуу, мен да кирип, анан айттык, эгерде биздин укуктарды коргоп,
каттоодон өткөрүп бербесеңер, анда биз чет элдик уюмдарга, ошонун ичинде Германиядагы уюмдарга дагы кайрылабыз. Бияктагы силердин кысым көргөзүп атканыңар ачыкка чыгат десек, анан айласыздан 3 жылдан кийин бизге биз каттоодон өткөрүп, анан бизге уруксат берди, күбөлүк беришти. Мыйзамга ылайык бизди 1 айдын ичинде каттоодон өткөрүш керек болчу. Бирок бизди 3 жылдай созду да. Улам бир өйдөкү инстанцияга кайрылып, жогорку сотко чейин барып, андан отказ алып, анан жанагы Баптисттер союзунун жетекчилери кийлигишип атып, анан айласынан бизде ошол Нарын шаарындагы христиан баптисттер жыйынынын каттоосун өткөрүп, анан бизди мыйзамдаштырып беришти. Биз ойлодук, эми ушу менен каттоодон өттүк, эми тынч чогулуштарды өткөрө беребиз, ушу менен көйгөй бүттү го десек, жаңы көйгөй башталды. 2001 жылы 25 декабрда бизде Совет деген бир аксакал киши бар эле, бизге ишенген христиан баптист. Ошол киши каза болуп калды. Аны каза болуп калганда биз жалпы көрүстөнгө алып барып коелук деп жайын казсак, мечиттен мончакты молда келип алып, айбирсиз иштерин кылып, койдурбайбыз силерди, жол бербейбиз, силерди мусулмандардын арасына койдурбайбыз деген иштерин кылды. Биз болбой көрүстөнгө барып жайын казып койсок, түн ичинде баягы молдолор барыптыр дагы бүт жер менен жер кылып, топурактын баарысын ичин толтуруп, кайра көмүп таштаптыр. Эртеси күнү биз кайрадан ал жайды тазалап, кайрадан казып, сөөктү алып койгону баратсак, баягы ончакты молдо мечиттен келип алып, жолубузду тороп, койдурбайбыз деп, кыргын сүргүн, түртүш, талаш, тартыш менен араң сөөктү койгонго туура келди. Ал окуя эң биринчи окуя болот да, сөөк коюу көйгөйүнө байланыштуу. Бул 2001 жылы декабрда болуп атат. Албетте, бул окуяны ошол Нарындагы мечит молдолор ошол замат муфтиятка жеткизет. Муфтиятта ошол кезде муфти, Кыргызстандын муфтии Кимсанбай ажы болчу. Кимсанбай ажы 1 айга жеткирбей туруп фатва чыгарып берет. Нарында эле эмес, бүт Кыргызстандын аймагында эгерде башка динге өткөндөр болсо, аларды мусулмандардын көрүстөнүнө койдурбагыла деген. Аны бүт Кыргызстандын мечитине таратып беришет. Мен буга чейинки видеолорумда көргөзгөм, дагы көргөзүп коеюн. Мына экрандан көрүп атасыңар да. Мына 23 январь 2002 жылы чыгарган. Ажында мындай дейт: Кыргызстан мусулмандардын диний башкармачылыгы ислам шариятынын негизинде муртаттын же башка динге өткөн кишинин сөөгү мусулмандардын мүрзөсүнө коюлбасын деп фатва берет. Бул фатваны Кыргыз Республикасынын аймагында бардык мусулмандардын аткаруусун талап кылат дейт. Номеру 08 23 январь 2002 жылы чыгарган. Печати турат, колу турат, Кимсанбай ажы Абдырахманов. Фатва чыгаргандан кийин бүттү Кыргызстан боюнча бардык жерде христиандар же баптисттер сөөк коюш керек болсо, чоң көйгөйлөр жарала баштады да. Андан кийин бир топ убакыт өткөндөн кийин ошол эле Нарын шаарында бизден бир эже христиан каза болуп калды. Анан аны дагы коелук десек, дагы эле баягы мусулмандардын абийирсиз, адепсиз, айбанчылык иштери кайрадан башталды. Жалпы көрүстөнгө алып барып, жайгасып, сөөктү коелук десек, түн ичинде барат дагы адатынча касып койгон жайды кайрадан көмүп кетишет. Эртеси күнү коелук десек, койдурбайт. Жаңжал, уруш чыкканы турат. Анан эми кой, муну тынчтык жол менен чечелик, жүргүлө. Атайын чечүүчү органдар бар деп Нарын шаарынын мэриясына барып, мэрге айттык, ушундай окуя болуп атат десек, жана жаңжал чыгарып аткан молдолор келди, бизден өкүлдөр бардык. Анан аженде сүйлөшүп, кеңешип отуруп, анан өзүнчө башка жерге жер таап берелик деген тыянакка келип, анан агесте Нарын шаарынын мэри Гермакунов деген киши болчу. Ошол Гермакунов менен мен чогуу барып, анан Нарындын күнбатыш тарабында Аккая деген кичинекей ашу бар. Ошол ашуунун үстүнөн жер көргөзүп, анан айттык, ушченге бизге жагат, ушченге уруксат бергиле, биз ушченге сөөктү коелук деп.
Анан Кермакунов ошол жоопкерчиликти өзүнө алып, анда мейлиңер ушенге койгула деди. Антпесе жаңжал чыккан турат да. Мусулмандар аябагандай айбандыгын көргөздү ал жерден. Анан биз ошенге алып барып койгонго уруксат алып мэрден. Ал жер расмий түрдө кесилип берилек болчу, бирок көйгөйдү чечиш үчүн Кермакунов ошенге койгула деди. Сөйөктү алып барып ошенге койдук. Таптакыр өзүнчө, мусулмандар жаткан мүрзө эмес, өзүнчө жерге алып барып койдук. Койгондон кийин бир жумадан кийин биз кайрадан ошол шаардык администрацияга, мэрияга келип, эми ушул жерди бизге бекитип бергиле. Өзүнчө көрүстөн катары картасын чийип, күбөлүгүн берип бизге бөлүп бергиле десек, шаардык мэр айтат, жок, ал бизге карабайт экен көрсө, ал деген Жамбылак айылынын аймагына карайт экен, ошо Жамбылактагылар менен чечип алгыла, биз билбейбиз деп чыга беришти. Биз аякта элек болуп жүрсөк, мусулмандар барыптыр дагы жанагы биз өзүнчө жерге койгон күмбөздү топурак үйүлүп турат да, ошону трактор менен барып түзөп салышыптыр. Өзүңөр ойлонуп көргүлөчү, ушул адамгерчиликпи? Ушул сөйөктү сыйлагандык болобу? Бул айбандык да. Сөйөк мусулмандардын арасына койгон жокпуз. Таптакыр өзүнчө жерге койсоң дагы барып туруп, трактор менен тебелетип түзөп салыптыр. Биз барып кайрадан топуракты чогултуп, үйүп, аженге күмбөз коюп, эстелигин коюп койдук да. Эгерде ошол Нарын шаарына барсаңар, Аккая ашуусуна чыксаңар, жалгыз күмбөз турат азыркыга чейин ошол. Ошондон кийин мен булар шаардык администрациядагы жерди бербейбиз, бизге тиешеси жок дейт. Жамбылакка барсаң, айыл өкмөтү ал дагы жокшултууну айтат, качат, мына кел, ана кел дейт, барсаң жокшултууну айтат, кетип калат. Анан айла кеткенде мен өзүмдүн атыман Германиядагы коомдук уюмдарга чет элдик кат менен кайрылдым. Биздин Кыргызстанда ушундай акыбал оор. Анткени дүйнөгө Кыргызстан өзүн жарыялап атат. Биз демократиялык өлкөбүз, демократиянын аралчасыбыз деп ал кезде Акаев президент болчу. Чындап келсе адам укуктарын ушундай тебелейт. Христиандарга ушундай кызым көргөзөт. Өлсө көмдүрбөйт, көмүп койсо монтип өзүнчө бөлөк жерге мүрзөлөрдү түзөп кетет деген маалыматтын баарысын жазып жөнөттүм. Жөнөткөндөн кийин алар ошол мен берген маалыматтын негизинде, ал чоң организация болчу, Friedensbote деген. Алар ай сайын ошол Германияда жашаган элдерге журнал чыгарат. Дүйнөдөгү христиандардын абалы жөнүндө, өздөрүнүн кандай иштерди алып барып аткандыгы жөнүндө маалымат берген журнал чыгарат. Анан ошол журналдын ичине Кыргызстанда болуп аткан, адам укуктары тебеленип аткан, христиандарга кысым көргөзүлүп аткан акыбалды мен берген маалыматтын негизинде бүт баарын жазып туруп, анан журналга чыгарышат. Журналга чыгаргандан кийин Германиядагы Кыргызстандын посольствосуна ошол окуучулардан миңдеген каттар келип түшөт. Миңдеген каттар келип посольствого айтышат да, эмне себептен силер Кыргызстанда ушундай адам укуктарын тебелеп, аяктагы христиандарга ушундай кысым көргөзүп атасыңар. Өзүңөр биз демократиялуу жолду тандап алган өлкөбүз дейсиңер, бирок кылган ишиңер ушул деген каттар, миңдеген каттар келип түшө баштайт. Ошол эле учурда ошол организация чет элдик президентке, Акаевка кат жазышат. Эмне себептен силер ушундай адам укуктарын тебелеп, кысым көргөзүп атасыңар? Мунуңар туура эмес. Кыргызстандагы, атап айтканда Нарын шаарындагы христиандардын укуктарын өзүңүз жеке коргоп берүүңүздү суранабыз деп кат жазышат. Ошондон кийин анан Акаев бул жерден ойгонот. Анткени алардын негизи мамлекеттин жөнөкөй эле мусулманбыз дегендердин эмес. Бизге көргөзүп аткан кысымдары ачыкка чыгып калды да. Ошондон кийин ал указание берет. Барып Нарын шаарында жашаган христиан баптисттерге өзүнчө көрүстөн катары жер бөлүп бергиле деп. Бизге бербейбиз деп аткан, жер бербейбиз деп аткан шаардык администрация, анын ичинде шаардык архитектуранын өкүлдөрү өздөрү келип бизге бул жер алгыла, бизге ушундай указание берип атат, жер бөлүп берелик деген тыянакка келишти, өздөрү чакырып. Макул деп
барсак ал аймак Жамбылак айылына карайт экен. Жамбылак айылынын айыл өкмөтү, аксакалдары чогулуп туруп анан бизге айтышты, үстүнөн бере албайбыз, жанагы биринчи биздин бир тууган христиан эже көмүлгөн жерден бере албайбыз, бирок ошол ак кыя ашуусунун астынан берелик, өзүнчө бир жер бар деп. Макул дедик, бизге ээчит барып, анан ошол астынан өзүнчө жер бөлүп беришти, көрүстөн катары. Биз ойлодук, эми ушу менен көйгөй чечилди, каттоодон өттүк, өзүнчө чогула алабыз. Арабыздан биздин мүчөлөр каза болуп калса, өзүнчө жер бөлүнүп берди, эми мусулмандар менен араздашпай, чырдашпай өзүнчө коебуз деп ойлодук. Бирок андай болгон жок. Мусулмандардын кылган иштери айбирсиз. Улам барган сайын жиркеништүү, улам барган сайын коркунучтуу болуп өнүгүп келатат. Биз айтмакчы, жанагы жер алганда өзүнчө көрүстөн катары Нарын шаарынан дагы эле эмес, аркы Куланак айылынан дагы алганбыз. Нарын шаарынан бир 20 километр алыстыкта, 20-30 километр алыстыкта Куланак деген айыл бар. Ал жерде да биздин ишенген адамдар бар элек. Анан ошол жерден дагы айыл өкмөткө арыз жазып кирип сүйлөшүп, кадимкидей картасын чийдирип, өзүнчө мусулмандардын арасынан эмес, өзүнчө такыр алыс жерден көрүстөн катары жер кестирип алып, күбөлүгүн дагы алып, бекитип бүт өзүнчө мыйзам чегинде алганбыз. Анан 2008 жылы 18 майда ошол Куланак айылында жашаган христиан баптист биздин мүчөбүз, бир тууган адамдын 14 жашар баласы каза болот. Ошол 14 жашар баласы каза болгондо биз жогоруда айткандай бизге өзүнчө жер бөлдүрүп алганбыз да, мусулмандардын арасында эмес, таптакыр өзүнчө. Ошол жерге коелук деп жайда каскан барса, аны ошол жерде мечиттин молдосу уюштурат дагы, ошого жерде жашаган хулигандарды анан койдурбайбыз дейт бизинге дагы. Эмне үчүн койдурбайсыңар деп айыл өкмөткө келсек, айыл өкмөттүн өзүнүн дарамети жетпейт. Аларга каршы туруп, же болсо мыйзамды бузуп атасыңар деп айта албайт. Элдин арасынан эчтеке дей албай туруп берет. Айла кеткенде эми кой муну анда чечелик деп Нарын шаарына келип, райондук администрациянын башчысына кирдик. Моякта ушундай мечиттен молдолор кишилерди үндөп, анан ушундай жаман иш болуп атат. Өзүбүздүн жерге койдурбай атат. Өзүбүздүн жер бар, мыйзамды кестирип алган. Ошону барып чечип бергилечи деп кайрылсак, анан ал райондук администрациянын жетекчиси биз менен кошо келди, машинеге салып алып, Куланак айылына келсек, Куланак айылынын мечитинин молдокеси, анын жан жөкөрлөрү акылы жок. Чогулуп алып туруп, анан ачык түрдө эле шарт коюшту. Эмне үчүн койдурбай атасыңар десе, булар өз дининен баш тартып, исламды кабыл алсын, анан койдурабыз. Исламды кабыл албаса, анда койдурбайбыз дейт. Мусулмандын жерин эмес, өзүнчө, таптакыр өзүнчө мыйзамдуу архитектурага кайрылып бүт акчасын төлөп, налогторун өзүнчө кестирип алган жерге дагы койдурбайбыз деп атат. Шаардан райондук администрациясынын жетекчиси болуп келген адам эчтеке дебейт, эчтеке деп сүйлөй албайт аларга дагы. Алардын оозун карап турат. Аягында тиги өлгөн баланын атасы христиан адам айтты, мен өзүмдүн ишенимден баш тартпайм десе, тигилер анда койдурбайбыз дейт. Мыйзамды тебелеп атат, укугуңду тебелеп атат, дин аралык араздашууну козутуп атат. Бирок тиги администрациянын жетекчиси турат, эчтеке дей албайт, бийлик өкүлү дагы. Алар айтты, мен чече албайм, анда өйдөк инстанцияга кайрылгыла деп. Биз кайрадан Нарынды көздөй жөнөдүк, шаарды көздөй. Сөөк койло элек, күн ысык. Сөөк коюлмак турсун, жайгасыла элек. Биз кайрадан Нарын шаарына келип, эми андан өйдөк инстанция бул губернатор. Нарын шаарынын губернатору ал кезде Өмүрбек Субаналиев болчу. Субаналиевке кирелик десек, киргизбейт. Жокшултон айтып, ал бош эмес, киргенге болбойт деп такыр киргизбейт. 2 сааттан ашык күтүп отурдук. Анан Субаналиев өзүнүн кабинетинен чыгып келатканда, обедке баратканбы, каяка бараткан, ошол жерден тосуп чыгып астан айтты, Куланакта ушундай жагдайды сүрүп атат. Мусулманбыз деген айбири жоктор бизге ушундай тоскоолдук кылып, тартип бузуп, сөөктү койдурбай атат. Мусулмандардын мүрзөсүн эмес, өзүбүздүн мыйзамдуу түрдө кестирип алган жерге коелук десе койдурбай атат.
ушуга ушул көйгөйдү чечип берип коюңуз, кандай кылабыз десек, Субаналиев айтат, эл эмне десе ошону аткаргыла деп. Башкача айтканда, өзүңдүн диниңен баш тартып, исламды кабыл ал деп, ошол тетиякта акылы жокторго шайкеш болуп, ошолордун соучастниги болуп атат. Анан айттым, биздин өзүбүздүн жери бар да, биз коюшубуз керек сөөктү, күн ысык. Жаңжал чыгып кетсе ким жооп берет десем, баптист жооп берет деп туруп машинесине отуруп алып кетип калды. Эч бир жоопкерчилик жок. Эч бир көйгөйдү чечпейт. Губернатор болуп отурат ошол жактан. Айле кеткенде эмне кылабыз? Мен өлгөн баланын атасын кошо ээрчитип баргам ошол кезде, экөөбүз кайрылганбыз Субаналиевке. Анан өлгөн баланын атасын айылга жөнөттүм, силер барып туруп тургула, мен өйдөк инстанцияга жөнөйүн, кайрылайын. Бул көйгөйдү эптеп чечелик деп, ошол Нарын шаарынан Бишкекти көздөй жөнөдүм. Бишкекке келип, дээрлик баардык массалык маалымат каражаттарына бул жөнүндө айтып маалымат бердим. Биринчи чү дегенде эле Азаттыкка барып, өзүм сүйлөп маалымат бердим. Анан Азаттыктан сурасаңар, алардын берген передачалары өзүнүн архивинде сакталып турат да, ошол сакталып турат. 18 май 2008 жылы десеңер чыгарып берет болсо керек. Мен өзүм чыгып сүйлөгөм ошондо, маалыматты берип. Андан тышкары гезиттер болсо, агестет Вечеркага бердим, Дефактага, Алиби, башка гезит булактарына берип маалыматты. Момундай окуя болуп атат. Мусулмандардын момундай абийирсиз иштерине көңүл бургула. Бийликтегилер бизге момундай укугубузду тебелеп атат. Жардам бергиле деп кайрылдым. Ошол эле учурда ички иштер министри Коңгантиев болчу. Коңгантиевке кат менен, арыз менен кайрылдым. Ошол эле учурда генеральный прокурор Сатыбалдиев деген болгон. Ага, анын намына арыз менен кайрылдым. Омбудсмен Турсунбек Акун болчу ошол кезде, укук коргоочу. Анын намына кайрылдым. Ошол менен бирге президенттин намына арыз жазып алып, ак үйгө барсаң киргизбейт. Милициялар бүт эшикти тосуп турат. Арыз алып келдим эле, кантип кайрылам десем, тетиякта почтовый ящик турат, ошого таштап кой, анан качан убактысы болгондо, качан президентке жеткенде окуйт дейт. А кезде президент Бакиев болчу. Сөөк койду элек. Күн ысык. Болгон эшиктердин баарын каккыла. Болгон бийлик өкүлдөрүнө кайрыл. Эч кимдин башы оорубайт. Абийир жок, бет жок. 14 жашар баланын сөөгү күн ысыкта жатат. Аны коймок турсун жайын кастырбайт. Ушундай кысымды көргөзүп айлан кетет. Силерге көргөзө кетейин. Күнөм болбосун да. Жанагы өзүнчө Куланак айылында кестирип алган жердин күбөлүгү. Мына таптакыр мусулмандардын мүрзөсүнө тиешеси жок. Таптакыр өзүнчө бөлөк жерден кестирип алганбыз. Мына күбөлүктүн участогы картасы чийилген. Муну номуру турат бу жерде. Ошол күндөн азыркы күнгө чейин бир дагы сөөк койду элек, такыр койдурбайт. Өзүнчө таптакыр мусулмандардын арасында эмес. Аны мусулмандар айтып жүрбөбү? Эгерде ушундай жаңжал чыгып же болсо христиандардын сөөгүн койдурбай атса, мусулмандыкына коеюн дегенден, анан биз мусулмандын көрүстөнүн коргоп атабыз, ошон үчүн койдурбай атабыз деген жалган жалааны жаап жүрүшпөйбү? Жок, мына силер көрүп аткандай экрандан өзүнчө жерге койдурбай коюшат. Сөөк коюлбайт. Ошол кезде мен Бишкекте баардык массалык маалымат каражаттарына кабар берип, арыз берип жүргөн кезде кечинде Нарын шаарынан Субаналиевдин Өмүрбек указаниясы боюнча шаардан бийлик өкүлдөрү барат. Өздөрү менен кошо бир взвод солдаттарды алып алып, бронежилет кийген, дубинкалар менен куралданган бир взвод барат дагы. Анан шарт коюшат. Өлгөн баланын атасына сөөк жатат, койду элек. Сен эми диниңден баш тартканыңдагы исламды кабыл аласың дейт. Эки шарт коет. Биринчиси ошол, исламды кабыл аласың, анан Куланак айылына койдурабыз дейт. Эгер жок, баш тартпайм десең, анда сөөктү Аккыяга алып барып коебуз дейт. Аккыянын астындагы жерге. Биз анын баарысын агесте мобильный телефондор чыгып калган. Мен
өлгөн баланын атасы менен телефон аркылуу бүт байланышып атам. Ал мага чалып айтып атат, эмне кылабыз, ушундай деген сунуш айтып атат деп. Мен айттым, жок, өзүбүздүн жерге коюлуш керек. Мына жер турбайбы, күбөлүк турбайбы? Өзүбүздүн жер мыйзамдуу алган. Эмне үчүн ажеңге койбойбуз? Ош жерге коебуз. Ага макул болбоңуз деген кеңешти айтам. Анан ал бийлик өкүлдөрүнө айтса, бийлик өкүлдөрү өздөрүнүн иштери андан дагы абийирсиз, андан дагы мыкаачы айбандык иштерин кылганга өтөт да. Алар ошол жердеги өлгөн баланын ата энесине колдоо көргөзүп, көңүл айтып, жанында турган дагы 10 чакты христиан баптисттерди колдорун толгоп, жанагы бир взвод алып барган, өзүнүн бронежилет кийген, дубинка менен куралданган солдаттар менен барып, огороддун чекесине түртүп, тосуп, бер жака жолотпой. Өлгөн баланын сөөгү үйдүн ичинде болот. Атасы үйдүн ичине коюп, анан бекитип койгон да, кулпулап. Солдаттар болсо үйдү талкалап кирип, сөөктү көтөрүп чыгып, кичинекей Нива машинени билесиңер да, элестетип атасыңар да, ошонун багажына сөөктү бүктөп салып туруп, башка машинелердин коштоосунда сөөктү колуна жулуп алып туруп кетип калышат. Каяка алып кеткени белгисиз. Эртеси өлгөн баланын атасы ак кыя ашуусуна барса, ошонун астында, ашуунун астында бир чуңкур казып туруп, көмүп кетип калышыптыр. Жанагы бийлик өкүлдөрү солдаттарды, дубинкаларды менен куралданган кишилер келип ушуну кылат. Бер жактагы эле айылдагы мусулманбыз деген айбандардын кылган эле эмес, ага шыкак берген эми бийлик өкүлдөрү, мындай эми тигиндей караңгы дебейин, бийлик дейин десең, ошонун кылганы. Ушулардын баарысына указание берген жана Өмүрбек Субаналиев. Менин ушул эгерде күмөн санап атсаңар, менин ушул видеомду Субаналиевке берип койсоңор болот. Же болбосо журналисттер угуп атсаңар, жолугуш уюштурсаңар, экөөбүздү беттештирип мен бетине коюп берем. Өлгөн баланын атасы азыркы күнгө чейин тирүү, экөөбүз тең барып бетине коюп берелик. Ошол окуядан кийин мен жанагы дин иштери боюнча комиссияга келдим. Бишкектеги. Анын жетекчиси Каныбек Осмоналиев деген болчу. Каныбек Осмоналиевке келип, жана өлгөн баланын атасын ээрчитип алып келип, момундай деген айбирсиз иштериңер болуп атат. Качан муну токтотосуңар? Ошондуктан жанагы муфтияттагы молдолоруңду бүт чогулт, фатва чыгарып берип аткан, элди козутуп, көкүтүп, имамдарын көкүтүп, имамдары элди көкүтүп, анан жаман иштерди кылып аткан муфтилериңди чогулт, ошолор менен сүйлөшөлүк. Мындан ары биз тынч жашайбызбы же жалаң эле ушу менен жүрөбүзбү десем, ал чогулткусу келбейт. Бир барам, эки барам, кайта барып атып, настойчиво, орусча айтканда. Анан ал муфтияттан өкүлдөрүн чакырганга мажбур болду. Күн болжоштуруп, анан жолуктук. Ал жолугушуга муфтияттан азыркы белгилүү аалым болуп жүргөн Абдышүкүр Нарматов келди. 2 молдосу менен. Православ чиркөөсүнүн өкүлү келди. Христиан баптисттер уюмунун жетекчиси келди. Мен бардым жанында да бир киши менен. Анан жанагы Каныбек Осмоналиев 2 жардамчысы менен 10 чакты киши чогулуп, анан ошол жерден талкуу кылдык. Мен ал жерден болгон окуяны айтып бердим, кандай болгонун. Ошонун баарысына кылгылыктын баарын кылып атканын муфтият экенин дагы айтып бердим. Мына фатва чыгарып берип моолар. Анан ошондой айбирсиз иштерди кылып атат, могу фатвасын чыгарып берип. Элди козутуп, дүрбөтүп аткан, жаман жакка үндөп аткан бүт ушулар ана башы. Эми ушунуңарды токтотосуңарбы десем, Каныбек Осмоналиев ошо замат тиги Абдышүкүр Нарматовду карады. Ушундай фатва чыгарганыңар чынбы деп. Анысы чын деп башын ийкеп берди. Андай фатва чыгарган эмес деп айткан жок. Ооба чыгарганбыз деди. Анан мен суроо бердим, эми токтотосуңарбы ушунуңарды десем, Абдышүкүр Нарматов колун шилтейт мынтип. Жатпайсыңар силер. Мусулмандын арасына жатпайсыңар, силерди жаткызбайбыз дейт. Мен айттым, мусулмандын арасына деген жокмун мен. Өзүбүздүн кестирип алган жерге тынч жаткырасыңарбы? Сөөктөрдү тынч койдурасыңарбы же ушундай айбирсиз мусулманчылык ишиңерди кыла бересиңерби? Десем болбойт, жатпайсыңар деп. Каныбек Осмоналиевке кайрылдым. Силер бийлик өкүлү катары дагы ушундай иштерге жол бересиңерби же токтотосуңарбы
бөгөт коесуңарбы, могу айбирсиз молдолоруңарды тыясыңарбы деп айтсам, жок, мындан ары мындай болбойт, эми биз карайбыз демиш болду. Ошо менен тарадык. Эч кандай жыйынтык болгон жок. Ал окуя бүткөндөн кийин Каныбек Осмоналиев мындай жаман иштердин, мусулмандардын иштерине бөгөт коюп, тыюу салып, жардам бергендин ордуна ал андан да жаман ишти кылды. Анткени мен жогоруда айткандай, мусулмандардын иштери айбирсиз иштери. Улам барган сайын жиркеништүү, улам барган сайын коркунучтуу болуп жүрүп отурат да. Каныбек Осмоналиев ошол кезде депутат болуп турган жанагы ырчы бар эмеспи? Ибрагим Жунусов. Ошол Ибрагим Жунусов ал депутат болчу. Ал ошого кайрылат. Ай, момундай кылып туруп кысым кылалык христиан баптисттерди деп ага кайрылат дагы, анан сунуш киргизет. Анысы ойлонот дагы экөө кеңешип туруп, ал депутат да, анан парламентке жаңы мыйзамга өзгөртүү киргизет. Мен жогоруда айткандай, бизде каттоодон өткөзбөй кысым көргөзүп 3 жылдай каттоодон өткөзбөй күбөлүк бербей жүргөндө, ошол кездеги мыйзамга ылайык 10 эле киши болчу. 10 киши болсо, ошо менен өзүнчө диний уюм ачканга мамлекеттик орган юстиция милдеттүү болчу да. Ал эми булар ошол окуядан кийин, Куланакта болгон окуядан кийин Каныбек Осмоналиев менен жанагы Ибрагим Жунусов экөө кеңешип туруп өзгөртүү киргизет. Аны парламент колдоп берет. Ал өзгөртүүгө ылайык 10 кишинин ордунда 200 киши дегенди жазат. Эми 200 киши болсо, анан каттоодон өтөсүңөр дейт. 200 кишиде болбосоңор, жетпесеңер, анда каттоодон өтпөйсүңөр. А каттоодон өтпөгөндөн кийин, демек силерге жер дагы берилбейт. Сөөктү койгонго көрүстөн катары деп. Анан ошол мыйзам кабыл алынгандан кийин арадан дагы убакыт өттү. 2016 жылы Алаукада Исага ишенген христиан апа каза болот. Бир 60-тарда болсо керек, жашы байбиче. Каза болгондо мусулмандардын баягы айбирсиз иштери андан да коркунучтуу формага өтөт. Жогоруда мен айткандай, мусулмандардын иштери айбирсиз. Жылдан жылга улам барган сайын жиркеништүү, улам барган сайын коркунучтуу болуп өнүгүп келатат да. Анан анда дагы койдурбайбыз дешет Алаукада. Эптеп барып коюп койсо, сөөктү. Мусулмандар барат дагы мечиттегилер. Көрдү касып кирип, чөйлөрчө сөөктү сүйрөп чыгат. Койдурбайт. Өлгөн адамдын үй бүлөсү ал сөөктү кайра башка жерге коет. Православ чиркөөсүнүн мүрзөсүнө алып барып коет. Аякка койсо, аяктан да койдурбайт. Эң жаманы бул жерде дагы эле так эле ошо нарында кандай окуя болсо, биякта дагы бийлик башчылары, жергиликтүү администрациянын башчылары өздөрү акимдери, өздөрү баш болуп, сөөктү кайра касып, чөйлөрчө кайра көмдүрбөй жүрөт да. Анан аяктан да касып кетип, бийлик өкүлдөрү таптакыр белгисиз жакка алып барып коюп койгон. Бүгүнкү күнгө чейин белгисиз. Ал эженин сөөгү каякка коюлганы белгисиз. Эми мусулмандарга суроо, ушул адамкерчиликке жатабы же айбандыкка жатабы? Эгер такыр маңкурт болуп кала элек болсоңор, мындай ак кара, туура эмес, жакшы жаман дегенди айырып биле алган жөндөмүңөрдү жогото элек болсоңор, өзүңөр ойлоңулачы, ушул адамкерчиликпи же айбандыкпы? Сөөктү койдурбай, мусулмандын арасына дебейт, өзүнчө койсо дагы аяктан да койдурбай бербейбиз деп. Ошо сасып жатсын дейт. Өзүнчө коюп койсо да, аны көрдөн касып кирип чөйлөрчө, сөөктү ары бери сүйрөгөн ушул адамдыкпы же айбандыкпы? Такыр эле айбан болуп баратасыңарбы? А силерди бул айбандыкка түртүп аткан жөнөкөй эл. Силерди курал катары колдонуп атат. Молдокелер аны эмне десе эл деп коет. Биз эмес эл деп кой. Элге одара салып койгон оңой да. Мына элди кылып атат, биз кылган жокпуз деп койуш оңой. Эч ким жооп бербейт. А элди козутуп аткан жанагы мечиттеги молдокелер. А молдокелерди козутуп аны бер жактан көкүтүп аткан муфтият.
мына силер экранда көрүп аткан бул фатвасын чыгарып берет да аларга талап коет. Сөзсүз койдурбагыла. Койдурсаңар андай имам эмесиң аякта дейт да. Анан ал өзүнүн орду үчүн жан талашат. Элдин баарын козутуп. Ал эми муфтияттагы молдолордун мээсине айланып аткан. Ал ислам деген жиркеничтүү дин, Куран деген китеби жиркеничтүү. Ошо Курандын 9-сүрө 29-аятында мындай деп айтылат. Ошондой эле чыныгы динди, ислам динин тутунбагандар менен өздөрүн кор тутуп, салык төлөмөйүнчө согушкула деген. Ислам динине ишенбегендерди, тутунбагандарды өздөрүн кордогула деген. Согушкула деген. Муну кандай түшүнүш керек десеңер, менин чечмелөө эмес. Мен чечмелеп аткан жокмун. Мен буга чейинки видеолорумда да көрсөңөр, Исламдын чыныгы жүзү деген каналга кирип көрсөңөр, аяктан кенен айтып бергем. Исламдын белгилүү аалымы, биздин муфтияттагылар да бүт ошол аалымдарды карайт. Ибн Касир деген болгон. Ошол Ибн Касирдин ушул аятка берилген чечмелөөсүндө айтат. 638-жылы Исламдын экинчи халифа болгон Умар деген болгон. Ошол Иерусалим шаарын басып алган. Иерусалим шаарын басканда а кезде Иерусалимдин жашоочулары негизги булар иудей менен христиандар болгон. Ошол иудейлер менен христиандарды кысымга алып, исламды кабыл алдырган шарттарды түзгөн да. Алардын бири ошол аларды кор кылып деп атпайбы, жерде жазылып атпайбы, өздөрүн кор тутуп деп, шылдыңдагыла деген. Чачтарынын жарымын алып, жарымын калтырып коюп, силерге ат мингенге болбойт, эшек гана минесиңер. Алардын үйүнө мусулмандар барып 3 күнгө чейин жашап жатып алса болот, тамак ашын ичип жата берсин, ал кеткенден кийин башка мусулман келип жашай берсе болот. Өзүңөрдүн чогулушуңарды өткөрбөйсүңөр. Эгер өткөрүп атсаңар, мусулман кирип келсе ошол замат токтотосуңар. Чиркөөлөрүңөрдөгү коңгурооңорду какпайсыңар деген ушуга окшош шарттарды койгон да. Анан мен бул жөнүндө кенен окуп бергем. Ошолордун бири, эгерде үй бүлө мүчөлөрүңөрдөн бирөө өлүп калса, ыйлабайсыңар, үнүңөрдү катып чыгарып. Анан мусулмандардын арасына койбойсуңар деген. Бул жерде мусулмандардын арасына деп эле койгон, чындап келсе такыр койдурбаган шарттарды түзгөн. Аны 7-кылымдын башы 638-жыл эмес, 21-кылым деген азыркы учурда дагы койдурбай атпайбы? Мусулмандардын арасына койбойсуңар деп коет. Элге ошондой маалымат берет. Чындап келсе өзүнчө жери алсаң дагы аякка да койдурбайт. Көмүп койсоң чөйлөрчө касып кирип сүйрөп чыгып сөөктү ары бери сүйрөйт. Ушундай бир айвандык иштерин кылат. Чөйлөрдөй болгон. Ошентип булардын көктүп аткан, үйрөтүп атканы могу жиркеничтүү Куран китеп. 9-сүрө 29-аяты. Эгер андай эмес дегендер болсо, ошо молдокелериңерден сурап көргүлөчү барып. Мына силер башка динге өткөндөрдү койбойбуз деп койдурбагыла деп атасыңар. Ошону Курандын кайсыл китебинде же хадисте эмне себептен ошону койбошубуз керек айтып бергилечи десеңер, айтып бере албайт. Айтып берчүсү бир гана ушул, мына мен көргөзүп берейин, мына 9-сүрө 29-аят. Бул жөнүндө мен силерге кыскача айтып атам. Эгер кененирээк маалымат алам десеңер, бул жөнүндө мен бир нече видео чыгаргам муну. Менин каналыма кирип, Исламдын чыныгы жүзү деген. 33 номурдан 38 номурга чейин көргөзүлгөн видеолорду окусаңар, көрүп чыксаңар, ошондо толук маалымат аласыңар. Мен кайсыл уюмдарга кайрылганмын, алардын кайрып мага жооп жазгандары жанагы Турсунбек Акундун, Каныбек Осмоналиевдин. Ошо Каныбек Осмоналиевке мен күбөлөрдүн көзүнчө арыз жазып туруп, бул бүт болгон мен силерге айтып бере аткан окуяларды анан кол койдуруп алгам. Мына ушуну президентке берип койгула. А кезде президент Бакиев болчу. Бүт окуяларды мына мен билген жокмун, уккан жокмун дебегиле, мына деп туруп өзүнө кол койдуруп алгам. Ал кол койдуруп алган документти дагы бул эмеден карасаңар, видеодон көрөсүңөр. Эгер буга дагы ишенбей атсаңар, мени көрүп аткан мусулмандар, ошол Каныбек Осмоналиевке баргыла, ушундай окуя болду эле деп. Ал мени тааныйт. Мен уюштургам ошол жолугушууну. Аларга барып атып. Жана Абдышүкүр Нарматов мени тааныйт. Жолугушууда алар бетине коюп бергем. Айбирсиз мусулманчылык ишиңерди токтотосуңарбы же коесуңарбы десем, токтотпойбуз деген күбөлөрдүн көзүнчө. Ошондой эле жана Турсунбек Акун ага да бергем арызды.
Ошонун баарысын сураштырып көргүлө. Субаналиев Өмүрбек өзүнө баргам. Ал деле жүрөт го, дагы сүйлөп интернетке чыгып, интервью берип журналисттерге. Ошого жолуктурсаңар мен бетине барып коюп бергенге даярмын. Анан ушундай айбанчылыктын баарысын көрүп атып, ислам деген мындай кыйнап, кыстап сени мусулман кылам дейт да. Жийиркеничтүү ислам динин кабыл ал дейт. Мен кантип кабыл алам ушул жийиркеничтүү ислам динди? Педофилия, катын посттук, киши өлтүргөндү үйрөткөн динди кантип кабыл алам? Кенеде кыздарды зордукта да үйрөтөт. Этек киргири эле кыздарды алып туруп жат, зордукта жакпай калса кетирбей. Болгону 3 ай иддасын күтүп кой дейт. Идданы бузсаң анда күнөө болуп калат. Аны бузбай күтүшүң керек. Кенеде кызды этек киргири элек алып зордуктаган күнөө эмес деп үйрөтөт. Ошондой эле киши өлтүр дейт. Жихадка барып киши өлтүр. Киши өлтүрбөсөң анда сен мунафыксың дейт. Сен анда чыныгы мусулман эмессиң, эки жүздүүсүң дейт. Мына менин каналыма кирип көрсөңөр, муну алымдарыңар өздөрү окутуп атат. Эми ачык эле айта баштады. Жихадка барыш керек. Мусулман болгондун Аллахка табынуунун эң эле жогорку тепкичи бул жихадка баруу дейт. Жихадка барбасаң сени мунафык дейт. Анан ушул жийиркеничтүү динди мен кантип кабыл алам? Кабыл алмак турсун, мен буга каршымын да, анткени бул коомду булгап баратат да. Бузуп атат коомду. Мен ошон үчүн исламга каршымын. Ошон үчүн ушул видеолорду чыгарып атам. Мен мусулмандардын жөнөкөй мусулманбыз дегендердин дагы айыбын ачып, бетин ачып көргөзүп атам. Муфтияттагы фатваларды чыгарып берип, жашын отуруп алып, имамдарды көкүтүп, имамдар аркылуу жөнөкөй элди көкүтүп аткан муфтияттын дагы былыктарын чыгарып берип атам. Ошону менен бирге бийликте отуруп, мен губернатормун, мен дин иштери боюнча комиссиянын директорумун, ушундай маселелерди чечкен. Ой, мен омбудсменмин, адамдардын укугун кыйын коргоп атам деген. Мен ички иштери министримин, мен ген прокурормун, жалаң ушундай бийлигим бар, ушундай маселелерди чечем деп, бирок эч нерсе чечпей, жоопкерчиликтен качып, башка бирөөнү одура салып, мамлекеттен акча алып жашап жүргөн адамдардын бетин ачуу максатында ушул каналды ачып, видеолорду көргөзүп атам. Башкача кыла албайм, мен эми башкача арга калган жок. Чоңдорго да кайрылып келдим. Эчтеке болгон жок. Эми эмне кылыш керек? Эми булардын бетин ушинтип интернет аркылуу ачканды туура таптым. Ошон үчүн айтып атам. Эми буга силер дагы өзүңөрдүн оюңарды жөнөкөй жанагы имамдардын кол астында бир оюнчук болуп берген, манипуляциясына баш ийип, ошолордун куралы болуп берген жөнөкөй түркөй адамдар дагы ойлонуп, ой пикириңерди жазгыла, имамдар да жазгыла, муфтият жазгыла ой пикириңерди, бийликте өкүлдөр дагы жазгыла, ушул туурабы же туура эмеспи? Менде башка арга калган жок. Мындан башка